Үстүбүздөгү жылдын 15 февралында Жогорку Кеңештин депутаттарынан турган комиссия түзүлүп, Кумтөр алтын кениндеги экологиялык жана мыйзам бузуучулук фактыларды текшерип келишип, 20 июнда Жогорку Кеңешке отчет беришкен. 1992 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейинки келишимдердин мыйзамдуулугун карап чыгышканда, бардык келишимдер мафиялык, коррупциялык жол менен түзүлүп, мамлекеттин кызыкчылыгына эмес, саналуу гана биздин чиновниктердин чөнтөктөрүнө миллиондогон долларлар, тонналаган алтындар түшкөнү маалым болду. Ал эми бүгүнкү күнгө чейинки бардык келишимдер эл аралык келишимге жатпай тургандыгын Бириккен Улуттар уюму ушул жылдын 25 апрелинде Тышкы иштер министрлигине берген катында тастыктаган. 1992 жылы канадалык ишкерлер 1070 гектар аянттагы алтынды чет элдик банктарга күрөөгө коюшуп, 452 миллион 200 миң доллар алышкан. Бирок могул комбинатты курууга болгону 276 миллион 452 миң доллары гана сарпталган. Калган сумма 176 миллион доллар биздин чиновниктер менен канадалык шылуундардын чөнтөктөрүнө ойноп кеткен. 1997 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 260 тонна алтын казылып алынып, анын 1 тонна 400 килограмм алтыны Кыргызстандын пайдасына калган. Доллар менен алганда болгону 44 миллион долларды түзөт. Тагыраак айтканда, казылып алынып кеткен алтындын 1%-на дагы жетпейт. Ал эми жалпы төлөмдөр, салык, социалдык, эмгек акы жана башкалар ташылып чыгып кеткен алтын жана башка баалуу металлдардын 10%-ын дагы түзбөйт. Мисалы, бүгүнкү күнгө чейин 80 тонна күмүш казылып алынса, 100% чет мамлекетке ташылып чыгып кеткен. Биздин мамлекетибизге 1 килограммы дагы калган эмес. Ал эми могул мешти канадалык ишкерлер эч бир документи же уруксаты жок куруп алышкан дагы активдештирилген көмүр күйгүзүшөт. Күйгүзүлгөн көмүрдүн 1 тоннасынан 5 килограммга чейин алтын алса болот. Ал алтындын эсеп чоту эч бир жерде катталбастан белгисиз жакка канадалык ишкерлердин көрсөтмөсү менен жөнөтүлөт. Бүгүнкү күнгө чейин фабрикадан 6,5 миң тонна активдештирилген көмүр иштетилип чыккан. Бул көрүнүш албетте биздин чиновниктердин акмакчылыгы. Себеби дегенде саналуу чиновниктерибиздин чөнтөктөрүнө миллиондогон долларлар түшүп жаткандыгын кантип жашыра алабыз? Буга мисал, 2009 жылы Кумтөр Gold Company менен Кумтөр Operating Company экөөнүн 1,5 миллиардка жакын сом салыгын төлөбөй эле койгула деп уруксат кагазын берген кыргыз чиновниктери бүгүн дагы эң жогорку бийлик бутактарында олтурушкандары бул факт. Ошол эле мезгилде кыргыз жараны 1,5 миллиард сомду биякка коелу, 1 миллион эле сом салык төлөбөй койсоң, өмүр бою түрмөгө отурарың турган иш. Андан көрө ушул 1,5 миллиард сомго биз өзүбүздүн кетмен чаап күн көргөн дыйкандарыбызды салыктан бошотсок болбойт беле? Мындай акмакчылыкка барган кайсыл биздин чиновниктер экендигин 3 октябрда Ала Тоо аянтында өтө турган тынчтык митингинде аттары атала тургандыгын айта кетүүбүз абзел. Жогоруда айтылгандар финансалык жактан кыргыз элине зыян келтирген фактылардын бир чети гана болуп эсептелет. Ал эми экологиялык жактан текшергенибизде бир эле кыргызстандыктар эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүнүн элдеринин төбө чачын тик тургузгандай фактыларга күбө болдук. Мына бул уулуу заттардын калдыктарын мөңгүлөрдүн арасына көбөм чаткандыктарын кандай түшүнсөк болот? Же жаманды коногу бийлейт болуп өмүр бою унчукпай олтура беребизби? Могу жерде бүт мусорлор аралашып жатат, Ооба. Мына машинанын фильтри жатат, канистрлары жатат, тряпка жатат, жыгачы жатат. Сиз экөөбүздөн башканын бардыгы жатат. Ушуларды алып келгенде эле уже сортировать этип өз-өзүнчө койсо болот беле. Эми сиздер айтып атасыздар, вручную сортировать этебиз деп. Менин көзүм жетпейт, ушунун ар бирөөнү бочкасын өзүнчө, канистрин өзүнчө, жыгачын өзүнчө бөлгөнгө невозможно это. Адамдын колу менен. Бул жерде 100 миң тонналаган мусор жатат. Муну мүмкүн эмес да, эми физически мүмкүн эмес. Силер бир чети туура айтып атасыңар, бизде специальный процедура бар. Аны элдерди окутабыз. Бизде азыр офис жака барсаңар, отдельный ящиктер бар, мусорный. Металлга өзүнчө, дерево үчүн өзүнчө. Бирок человеческий фактор деген бар экен. Мисалы, могул подрядчиктерчи батырап бүтүрөлүк деп, хотя отдельный контейнер болуп атса, 3 мусорный ящиктер чогуу алып келип бияктан. Бияка төгүп салып атышат. Төгүп салып атышат, ооба. Азыркы биз барган жерден, биз турган жерден да алып келип бияка ташып төгүп атасыңар да? Чүпүрөктөрчү тетеге барышат. Могу ветошь промаслен деген. Биякты көбүнчөсү могул мешок, ичинде жанакы
столовойдан чыккан мусорлар. Дегел ошол пластмассовый азыр эми ушул эле көмүлүп аткандын арасында калып калат да эми пластмассовый. Ал эми бул бытовой отходко кирбесе керек да. Вообще Мисалы тиякта фильтрде турат, болбош керек, а бул жерде жатат мына. Тиги жерде машиналардын фильтрлери турат, КамАЗдардынбы, БелАЗдардынбы фильтрлери. Ошол мен айтып человеческий фактор. Тияктан раздельно болуп атпайбы. Тигилер особенно түнчүндө. Түнчүндө эч ким контроль жасабайт. Мастерлер жок. Күндүз эле. Анан аралаштырып ийет дагы бу салып келе бу жерге көмүлүп атат. Анан көмүлөт. А ушундай уруксат берди беле? Бербептир да, уруксат бербептир. Өзү самостоятельно көмүп ачкан экен да. Эмне үчүн? Разрешение жок. Разрешение алыш керек. Эме только токсичный отход бар, могу цениттерге. А бул хозбытка жок. Хозбытка разрешение жок, а эмне үчүн азыр Өзүңөр күбө болгондой, буга чейин уулуу заттардын калдыктарын солярка куюп өрттөп келишкендиктерин коктун кызматкерлери өздөрү тастыктап беришти. Эми соляра куюп анан күйүшүбүз. Азыр Соляра куюп туруп анан өрттөп ичип элеңер мусорду. Баарыбызга белгилүү болгондой, өрттөнгөндөн кийин анын түтүнү абага көтөрүлүп, кайрадан жамгыр менен түшүп, элибиздин ден соолугуна зыян келбейт деп ким кепилдик бере алат? Албетте, эч ким кепилдик бере албайт. Комиссия келе жатат дегенде, көргөзмө катары уулуу заттардын калдыктарын ушул жерге көмчатабыз деп кичинекей аңгек даярдашкан экен. Мисалы, күнүнө бу фабрикада канча тонна цианид колдоносуңар? 10 тонна колдоносуңар? Жок, 7. 7 тонна колдоносуңар, Анан ошол 7 тоннадан чыккан таралардын бардыгын баягы калдыктардын бияка төгүш керек эле. А могу жерде болгону бир 30-40 эле тоннадай жатат да, например. А калган таралар каякта? Же башка жериңер барбы көмгөн? Жок, мурун эме өрттөбүз да. Өрттөчүсүңөр. Буга чейин кайсы жылга чейин өрттөчү элеңер? Аны ким капар айтып берсе, мен биякта эме иштейм да рудникте. Күнүндө чыккан тараларды алып келип бияка көмө баштасаңар, могу жериңер мисалы 1 айда толот дейли, эң көп алганда, например. Бул жерде мындай көмбөйт. Бул техно эмеси боюнча трактор келип таранын баарын талкалап, бычыратып, майдалап туруп, анан көмөбүз. Силер мисалы пленканын үстүнөн кантип трактор менен бычыратасыңар? Пленкаңар тешилип калат да. Тебеленет, тепселенет. А эми муну салсаңар. Минтип ушундай типтерге төгүп отуруп, бул эртең толуп калат. Жок, токтоп туруңуз. Сиз төктүңүз. Эми кайра чыгарып алып туруп анан талкалайсызбы? Машина бул жерге төгөт. Мына артыңарга тетиги площадкага төгөт, талкалайт, бияка түртүп туруп көмөт. А бияка түртүп салыпсыңар го эми мына, талкалабай туруп эле түртүп салыпсыңар. Бул азыр силер келаткандагы эле кылган жумушта азыр жаңы эле төккөн окшойт мунучу. Макул, мен дагы бир жолу сурайын. Бул жер бүттү дейли. 1 айдан кийин толду. Толду, силер жабасыңар, 1 айдан кийин жабасыңар 2 жерде. Андан кийин кайра жаңы жерден ачасыңарбы? Кайра дагы. Ай сайын жаңыртып турасыңарбы? Бул мындай бир уровень болот да, көтөрүлөт да, тетиң траншеяда. Үстүнө коюп, анан бульдозер үстүнө чыгып, слой менен трамбовка жасап. Канча жылга, ушу канча жылга жетет деп Ким билет? Балким 2 жылга. Эсеби жокпу? Проектси барбы? Проект болуш керек да муну. Жок, аны нақты эмнеде бар? Бул свалка цианидной тары. Проектировщик ким? Жок, проектчи. Өзүңөр эле самостоятельно проектировка кылып эле ушунтип эле деп атасыңар, Өзүбүз проект жасап коебуз. Ким жетектеп атат? Ошо канча пленка салыныш керек, кандай пленка сатып келиш керек? Бинасы. Өзүбүздүн инженерный группа жасап эле, всё. Отдел спецпроекта бар. Ошону бергиличи проектин, ошо изыскание кандай? Эми мындайча айтканда, жашырганда эмне показуха экен да. Ал аңгекке 15-20 күндүк уулуу калдыктар дагы батпайт. Ал эми уулуу калдыктарды болсо, буга чейин өрттөп же болбосо мына ушинтип хвостохранилищенин жээгине дамбанын астына көмүп келишкен. Эгер ушул уу калдыктар менен кошо могу хвостохранилище суу менен агылып, нарын суусуна кошулуп ылдый акса, анда нарын, токтогул, крупсай, таш көмүр жана башка ушул суунун жээгинде жайгашкан калкыбыздын жашоосу эмне болот? Эч ким жакшы жашоого кепилдик бере албайт. Себеби бул хвостохранилищенин жээгиндеги могул таштандылар менен курулуп жаткан дамбалар талапка жооп бербей тургандыгы бул ачуу чындык. Ага катар 2 чакырым жерде иштетилген кыймылдаткыч майлары куюлуучу идиштери жайгашкан. Алар тешилип калганбы же ашып төгүлүп жатабы? Эч кимдин иши жок. Мына толуп калыптыр эми. Пленка болгон менен баке бар контакт болот арасында жерге просачивается же. Жерге кантип просачивается. Жок, койдур. Мына бүгүнкү күндө толуп калды. Пленка каяка? Жок, чыккан. Кыргачы, мояка чейин. Астында бар жокпу? Бул жерде жок болот да. Эбегейсиз чоң аянтта жаткан дөңгөлөктөр, жараксыз унаалар, кыскасы мынча көлөмдөгү таштандылардын тагдыры эч кимди ойлондурбайт экен.
Азыр мына биз көрүп келдик тете жакта пластиктерден баштап баягы чоң дөңгөлөктөгү эмелер жатат, шиналар. Алар өзү международный конвенция боюнча же булар апарып утилизация кылыш керек эле. Булар чыккан заводко же болбосо ошо поставщик завод өздөрүнүн мойнуна алыш керек эле, апарып туруп утилизация кылабыз деп. Азыр биз суроо берсек, булар айтат, билбейбиз деп атат. Билбейбиз, эмне кылышыбызды деп. Булар өздөрү азыр эмне кылышын өздөрү билишпейт экен. Азыр эми биз предложение кылдык. Силер буну определенный фирмалар бар азыр. Башка жакка алып чыгып утилизация кылабыз өздөрүнүн шотуна. Ага да булар макул болбой атат. Буга чейин эле комиссиялар болуп келген бул жерде. Канча комиссия болду? Өкмөттүн комиссиясы болду, жогорку кеңештин комиссиясы болду. Башка дагы неправительственный комиссиялар болуп атты. Булар алар бул эмеге көңүл бурулган эмес да. Адис эксперт мындай таштандылар миңдеген жылдарга токсикалык зыяндуулуктарды бөлүп турарын баса белгиледи. Токсичные выделения от этих шин. Канча миңдеген жылдар ушинтип эметип эзиле берет. Их точно закопали? Их явно место для закопки, да? Канадалыктар кыргыз ишкерлерин жакшы көндүрүшүптүр. Туура эмес жагдай жаралса, человеческий фактор адамдык сапаттан дешет экен. Человеческий фактор ген бар экен. Человеческий фактор. Человеческий фактор да. Андан сырткары, могул Сары Төр деген кенден мындан 3-4 жыл мурда 8 тоннадан ашык алтын казып алышып, эч бир рекультивация иштерин жасаган эмес, жана бир тыйын акча бөлүнбөстөн ошол бойдон каралбай калган. Бүгүнкү күндө болсо, Сары Төрдөн зыяндуулугу эң жогорку деңгээлдеги заттар нарын суусуна куюлуп, ал сууну биздин жарандарыбыз ичип ууланып жаткандыгын кантип биз элибизден жашыра алабыз? Ушулардын баарын экологиялык нормаларга келтиргиле жана дайыма каражат бөлүп экологиябызды таза сактап тургула деп канадалык ишкерлерге кайрылганымда алар төмөнкүчө жооп беришти. Биз аба мейкиндигин, суу, топурак жана башка экологиялык зыяндуулуктарга эч кандай акча каражаттарын бөлүүгө милдеттенме алган эмеспиз. Урматтоо менен Майкл Фишер, КОКТун президенти. Сары Төрдөн 100дөн ашык эсе ошол элементтердин жанагы ЧДК чектелген деңгээл концентрациясына болгон катышы өскөнү көрсөтүлгөн. Быйыл дагы мына жакында эле депутаттык комиссия барып үлгү алып келишиптир. Алардан 2 элемент боюнча коргошун жана сымап боюнча 2-4 эсе ашканы көрсөтүлгөн. Биз бул сууларды ичме суу салыштырыш үчүн ичме суу катары карашыбыз керек. Ал суулар жүрүп отуруп, мисалы үчүн Кумтор суусу Тарагай аркылуу чоң нарынга кошулуп, анан нарын суусун кичи нарын менен кошулган нарын суусун берет. Нарын суусу белгилүү болгондо ичме суу катары колдонулат. Ошон үчүн салыштырыш үчүн ошондой жол менен карасак, анда Кумтөр ген жатагынын иштетилүүсү табигый сууларга таасири чоң жана зыяндуу таасири бар деп ойлогонго негиз бар. Экология менен иши жок канадалыктар комиссия мүчөлөрү канчалаган кемчиликтерди далилдесе да ынанып коюу түрлөрү байкалбайт. Айрым саясаттануучулардын сөзүнө караганда, эгерде кыргыз жараны Канаданын аймагында мындай иш кылса, сөзсүз түрдө өмүр бою камакка же болбосо атууга кесип коерун айтышат. Бизде канадалыктарды жоопко тартмак турсун. Чиновниктерибиз кош колдоп, чөнтөк кызыкчылыгын эңсешет. Кумтөрдөн 24 чакырым жерде орун алган Кызыл китепке асыл тукум катары киргизилген архар, барс, аюу айванаттары өргүгөн Сарычат ээр таш коругун алтын казууга уруксат берип жиберишкен. Карачы мынакей. Шундан 2,5 миң бар экен. 2,5 миң бар экен да шундан. Булганы көрдүңүзбү? Булга. Мына бөрөк көрдүңүзбү? Мына 30-40-50 Мына. Мына. Актардын астында корош калып турбаш. Актардын астында. Мына качты көрдүңүзбү? Алды кene. Тарт, жакыныраак тарт, жакыныраак. Качып. Мына аз бул жерге берип койгон. Так, дальше. Бул мурунку мен природа. Жок, бул жерди Кумтөргө берилген. А бул жердики кайсы? Аты кандай бул жер? 3 көл. 3 көл, э? 3 көл бассейни дейт. Мындай кайдыгерлик өз мекендештерибиз кыргызды ойлондурбагандан кийин кайдагы тили бөлөк, дили бөлөк канадалыкты ойлондурмак беле. Көрсө канадалык шылуундарга алтын, күмүштү гана алса болду. Кыргыз эли кырылып калса дагы аларга баары бир экен. Урматтуу көрөрман, бул эмне деген акмакчылык? Же кыргыз элин маңкурт деп ойлошобу? Же биздин чиновниктерибизге миллиондогон долларларды берип койсок болду, бизди ошолор коргойт деп 20 жылдан бери көнүп калышканбы?
Жок, андай эмес. Кыргыз эли байыркы элдердин катарына кирген акылдуу, сабырдуу элдерден болуп эсептелет. Ошондуктан мындан ары жол берүүгө болбойт. Бул маселе ушул жылдын 27-июнь күнү жогорку кеңеште каралып, тилекке каршы кыргыз элинин пайдасына чечилбей калды. Эң акыркы сөзүм, урматтуу депутаттар, мына 2 жыл мурун 27-июнда 2010 жылы бизге кыргыз эли конституцияны кабыл алып берген. Ошол конституциянын 12 статьясынын 5 пунктунда так көргөзүлүп жазылып турат. Жер, анын кен байлыктары, аба мейкиндиги, суулары бардыгы Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп эсептелет деп турат. Сөзүмдүн акырында айтарым, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер. Биз азыр тарых алдында турабыз. Мына кече жакында маркум болуп кеткен Абсамат Масалиевичтин, Доронбек Садырбаевичтин чырылдап ыйлап атканын менин көз алдыма турат бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде бүгүн чечпесек, мен ойлойм тарых алдында ошо каршы чыккандар ушу жооп берип калабызбы деп ойлойм да. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду кумтор боюнча добуш коем, добуш бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөр күбө болгондой, кумтөр кыргыз элинин пайдасына гана иштеш керек деген маселени кароодо колдоо тапкан жокпуз. Андыктан 3-октябрь саат 11:00 Ала Тоо аянтында өтө турган тынчтык митингине мамлекетибиздин келечегине кайдыгер карабаган мекенчил инсандарыбызды, ак сакал карыяларыбызды, келечектин ээлери болгон жаштарыбызды чакырабыз. Кен байлыктар элдики. Ошондуктан ар бириңиздер келип өз оюңуздарды билдириңиздер.